Берсе чынында ушул жерден аябай сонун көрүнөт экен, а? Ысыктан бүтпөйм. Ой, чиркин. Берзат, телекөрүүчүлөр менен саламдаша алайлы. Салам достор. Амансыздарбы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр? Менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Кайсыл жерде дейсиздерби? Өзгөчө өрүгү менен, анан дагы чанда кездешүү Айгүл гүлү менен таанымал Баткен жергесинде. Ооба, хандар басып өткөн Баткен жергеси Дара айыл аймагына караштуу. Кан айылына кирип келдик биз, Берзат. Айылга киргенде эле казы эң биринчи тарыхый жери, өзгөчө айтылуу табышмактуу Кудаяр хандын чеби менен таанышууну туура көрөлү. Себеби айыл тургундары эң биринчи мына ушул жери менен сыймыктанып мактанды. Анан дагы бизди бул жакта айыл аксакалы күтүп турат. Ооба, кенен таанышып, элдерге маалымат берип, мага да аябай кызык болот. Мага дагы сага дагы табышмактуу. Анда эртерээк кирип таанышалы кеттик. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gel kızım, gel gele. Adaşlar, жастар амансыздар. Gel gele, işiңер жакшыбы? Рахмат сиздерге ата. Айылыңар тынчпы? Тынч, өзүңүздөрдүн айылыңыздар. Келип үйдүңер, Кудай кашыбы. Аманчылык. Биздин сунушубузду макул кылып, бизден мурун келип күтүп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ооба, Эч нерсе эмес. Эң эле биринчи мына ушул Кудаяр хандын чеби тууралуу тарых таржымалына кайрылып өтсөңүздөр, айтып. Эми Кудаяр хандын чеби деп аталып турат. Бул Кокон хандыгын бийлеп турган Кудаяр хандын жетекчилиги менен курулгандыгы эл оозунда бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Мындан тышкары ушул чептин жаралыш табияты тууралуу хан чеби деп 17-кылымга таандык кылган дагы бир вариант. Кайсы бир дагы бир инсандар Шырдакбектин коргону деп айтылып келет. Бирок мунун ичинен Кудаяр хандын коргону экендиги эл арасында көбүрөөк айтылат. Бул боюнча легенда бар. Анан илимий, тарыхый эмгектерде бул чеп Кудаяр хан тарабынан курулгандыгы таамай жазылып келет. Чептин табияты чеп негизги 2 бөлүктөн турат. Баштапкы чеп 5 гектар аянтты ээлейт. Ал эми биз турган бул экинчи бөлүгү 1 гектар жерди тегерете курчалган. Чептин бири-бирине өтмө жолу да дубал аркылуу туташкан. Бийиктиги, коргондун бийиктиги баштапкы бийиктик 5 метрге чейин жеткен. Ал эми туурасы 1 метр 20 сантиметрге чейин жеткен. Чептин өзүндө, ооба, калыңдыгы. Чептин өзүндө сиздер көрүп тургандай катар көзөнөкчөлөр жайгашкан. Мына ошол көзөнөкчөлөр мылтыктын учу 2 баткадай деңгээлде курулган. Анан 9 жолдун тоомуна дегенде ал учурда автожол болгон эмес албетте. Жанагы жолго, ат жолго тушталган. Ошонун өзү эле коргонуу максатында курулгандыгын айгинелеп турат. Кээ бир айтымдарга караганда бул чеп ушу элдерден салык чогултуу максатында да курулган деп айтып калышат да. Анын канчалык деңгээлде чын жалган төгүнү бар? Акыл менен Кудайды таанып тур дейт. Жергиликтүү элдин салык жыйноо максатында мынчалык чоң 6 гектар аянтты ээлеген чептин караманча кереги жоктур. Бул деген коргонуу максатында курулган. Бул жерде бир гарнизон турган. Кокон хандыгынын аскерлери турган. Ушунун өзү эле далилдеп турат коргонуу максатында курулгандыгын. Мына ошол учурдан кийин оңдоп түзөөлөр, же болбосо ушуну өнүктүрөйүн деп карагандар да болду. Эми чепти кайрадан калыбына келтирүү, реставрация иштери жакшы жүргөн жок. Жашырбай айтканда. Анан эми бул жөнүндө маселелерди коюп жатабыз. Кудай буйрса, келечекте болот деген ойдобуз. Качан? Мына жерде аябай кызык болот да. Эмне үчүн мындай бөлүнүп же жамгыр чөйүп кеткенби? Бул бөлүнгөн эмес эле. Бул туташкан түп-түз чеп болчу. Кече Баткен кол-калаңынын тушунда 1999-2000 жылдары бул жерде 200
Кыргызстандык жоокер турган. Мына ошол жоокерлердин учурунда өздөрүн коргонууга ыңгайлаштырып, момундай чуңкурчаларды ошолор казышкан. Чуңкурчаларды. Муну менен катар мынагу немени ошолор бүзүп туруп, эми куралдарын коюп, эки жактан коргонууга ыңгайлаштырып алышкан да, өздөрүнүн ыңгайына карап. Бул Баткен Коо каласында Баткен Коо каласынын тушунда бузулган бул. Буга чейин бул туташ бузулбаган бүтүн эле дуалдар болчу. Ооба, чеп чыныгы коргонуу функциясын ошол Баткен Коо каласынын тушунда аткарды. чеп менен биргеликте эле ушул кан айылы эмне себептен кан деп аталып калган да? Кан айылы эми түштүк диалектиде кан, ичкилик көрдүк өзгөчөлүгү менен айтылат кан деп. Башкысы кен деген сөз го. Себеби жанагы Менделеевдин мезгилдик системасында орун алган элементтердин басымдуу бөлүгү ушул биздин тоолордун койнунда жайгашкан. Анда бул жерде алтын, күмүш, Албетте алтын, күмүш, алюминий, шуру, сымап, Баары кендери бар экен бүт анда. бардыгы ушул кендердин койнунда жатат. Айрымдары иштетилген. Сымап кени Айдеркенин филиалы болуп 73-жылга чейин иштелип турган. Ал эми алтын жылганын кени изилденип бүттү, иштелип азырынча токтоп турат. Дагы бир нерсеси, согуш болуп канакканданбы, канаккан жер деп кан деп аталып калганбы, ар түрдүү версияларды жоромолдоого болот. Эми кайсыл уруулар отурукташат? Эми бул Капчыгайдын ичи бүтүндөй Нокто башы Нойгуттар мекендеген. Кыргыздын байыркы Нойгут уруусундагы элдер жашап келебиз. Абдан жакшы. Көрдүңүздөрбү, аябай тарыхка бай, сизди таң калтырып жатат. Чындагы мына кызылгум артып баратат. Ооба. Ушул айылды кыдырып бүтмөйүнчө мына ушул кызылгум бүтпөйт да. Туура айтасың, Перзат. Чындыгында Азамат абага ыраазычылык айталы. Анан баштапкы биз Нокат айылына барбадыкпы? Ошол айылдан алып келген мына эстафеталык белегибизди Азамат абага тапшырып койбойлубу, кантесин? Азамат аба, бул Нокат районунун Күнгөй Кожеке деген айылынан мону сизге Рахмат. эстафеталык белек сиздерге берип жиберген ушул айылга. Ай, рахмат. Сизге тапшырып коелу. Ай, рахмат. Үйүңүзгө бир Белегиңиз кут болсун. Рахмат. Берген Кудайга жагыптыр дейт. Силер белек берсеңер мен толкунданып кетпедим да. менин айылым көрсөтүүсүнөн белеге. Ой, рахмат. Үйүңүзгө асабыңыз. Биз сапарыбызды уланталы, тагышмактуу, кызыктуу, тарыхый жерди кыдыралы эртең. Силердин ишиңерди ийгилик жылоолосун албетте. Рахмат. Байдыкем таң калганда, кыргыздын жери сопсонун кыйласынан сонун чай ичип кеткен деп турат. Чаардап досторум деп. Биз деле кече ош болдук эле, өзүбүзчө 99-жылдан облус болуп калдык, Баткен облусту болуп. Баткен облусунун Дара айыл аймагына караштуу Кан айылында 200гө жакын кожолук, 600дөн ашуун калк жашайт. Деңиз деңгээлинен 1555 метр бийикте жайгашкан. Чыгышынан Тунук суу айылы, батыш жагынан Сары Тала айылы менен чектешет. Айыл эли негизинен дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылык менен алектенип келишет. 2010-жылы мына өзүңөр көрүп тургандай Дара айыл өкмөтү 2 бөлүктөн турат. Жокору зона жана алдыйкы зона деп бөлөбүз. Алышкы аймактар болуп эсептелет. Быйылкы жылга 1 километр Кан айылын асфальтташтыруу, жарыктандыруу иштери алдыбызда турат. Көйгөйлүү маселелердин бири болуп негизинен биздин жол маселеси бар. Өзүңөр көргөндөй мына биздин тоолуу аймакка жолубуз начар болгондуктан чоң жүк ташуучу автоунаалардын келиши кыйын болуп атат. Анан ушул жолдун көйгөйүнөн тоо кендерибизге кен байлыктарды иштетүүгө биздин инвесторлор тартуу кыйынчылыгы туудуруп атат. Охо, Шинтай. Бул жерде өзгөчө дүкөн бар экен, Перзат. Карачы, бүт барды бар экен.
Бул жакты көрсөңбү? Үйгө керектелүүчү шаймандар экен. Электр жабдыктары. Кийимдер да барбы? Бут кийимдер да бар экен, карасаң. Бут кийимдин баардык түрү бар окшойт. Кийим-кечек. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул айылды билесиздер. Дара айылы, кан айылы, бул Зардалыны билесиздер да, Зардалы канчалык алыс. Ошо Зардалга жакын экен бул айыл, ошентсе дагы бул жерде Баткенге караганда арзан сатылат дейт. Ооба, Дүңбада, Чакан айылда баарын табууга болот. Кийим-кечекпи, шириндиктер, таттуулар, продуктулар жана башка баарысын табууга болот. Анан дагы өзгөчөлүгү Баткенде башка жерге караганда Дүңбада арзан сатылат экен. Ооба. Аябай кызыгып көрөлү. Ушинтип айылдын тургундары, айылдын элине шарт жаратканы мындай ичиңди жылытат да, Перизат. Эсептеп коюңуз, буларыңыз канчадан? Бұл мына шүкіріші 60 сом. Ne oldu? Арзан экен, 50 сом мынау. Arзан mı sizde? Evdeki arзан. Хемиш ол алып келіп ешқанша қоймай елге сатамыз. Елдің немес өзі Ооба, елі өзі қымбатты көтерілбайды. Елі өзін шатыға жереше арзан еле қылып сатып тез абырот болады да жақсы. аябай таң калдык. Чакан эле айыл экен, бирок бүт бар экен. Кантип шарт түздүңүздөр? Жолдун узактыгы тосол болгон жокпу? Жолдың ұзақтығы біз енді үргеніп қалғанбыз өзіміздің айылыбыз. Үргеніп қалғанбыздан şu күні түні şu ел менен елді қамсыз қылып şu түні күні товар ташыйбыз, сауда кылабыз. Ел Кудайга шүгүр ел жакшы, ел үргөнгөн. Бүт. Каяктардан алып келесиздер? Кара Судан алып келебиз, Оштон, Жалалабаттан алып келебиз. Анан анча нерсесин Баткенден алып келебиз. Аябай сонун экен, колдо жасалган буюм тайымдар да сатылат экен. Көрүп суктандык. Рахмат эже. Мындан алалы эми. Содаңыз берсин. Аман болуңуз. Тынч болуңуз. Жолдо жеткиребиз. Казыбек экөөбүз ошентип айылды батыраак кыдырып чыгуу үчүн эки тарапка жол алдык. Мен дагы бир кызыктуу каармандарга туш болдум. Өзгөчөлүктөргө бай каада салт, үрп адатты бекем карманган айыл эли апаларыбыз чогулуп азыр баланы бешикке бөлөгөн жатыптыр. Келиңиздер, мен азыр туш болдум. Сиздер менен биргеликте анда көрөлү. Перизат, туура айтасың. Мына биздин Чакан тойдун үстүнөн чыкпадыңарбы? Ал жакшы болду. Биздин мына бешикке бөлөө салтыбызды неме улантабыз. Мына биринчиден бала унчукпай жакшы уктасын деп босок тиштетебиз май менен, анан салмактуу болсун деп бул 3 жолу бияка түшүрөбүз. Оор болсун деп. Анан Бул өзгөчө экен го. Мекадай көбөйүп жүрсүн деп муну дешке ушун макан чачып бияка түшүрөбүз муну дагы. Бул аймактын өзгөчөлүгү окшойт анда, Баткендин. Баткендин өзгөчөлүгү ушунда. Жакшы. Макадай көбөйүп жүрсүн деген салтыбыз бар. Андан кийин? Андан кийин баланы бөлөйбүз. Буну баланы 3 айлык болгондон баштап бөлөйбүз. Мунун өзгөчөлүгү асты курук болот. Анан омурткалар бешикте түз өсөт. Жакшы экен. Ысырыкты берип койчу. Алас, ар беледен калас, уйкусу тынч болсун. Жакшы жатсын, бизде ушундай. Эми баланы бешикке бөлөгөндө эмнелерге көңүл буруш керек? Эмнелерге көңүл буруш керек? Енді біз мұны мынтип жакшылап мынтип түздөп бөлөгөндөн кийин анан алдай айтабыз биринчиден эле. Анан алдайда азыр айтып берет. Бул аймакта дагы бешикке баланы бөлөөдө өзгөчөлүктөр барбы дагы? Өзгөчөлүктөр ар бир айылдын өзүндө өзгөчөлүктөр бар биздин айылдарда. Мына тагыдан таштадым. Мисалы үчүн кыз балага мынтип мончок байлап коебуз, уул балага чүкө байлап коебуз. Анан эми мына алдай айтуу башталат азыр. Аты ким бул баланын? Айбике, кыз бул. Айбике кызбы? Ana. Uykusunu verdi enesi. Ayda kişinin
apan gelip dişinin. Dokta dokta ıylaba, süt pişirip içirem. Dokta dokta ıylaba, süt pişirip içirem. Kaltayın kanadı, küküp geldi karacı. Iylak eken devesin, uşuluydun balası. Iylak eken devesin, uşuluydun balası. Alday aytып бүткөндөн кийин биздин айылдын эң кадырлуу байбичелери, аксакалдары дуа берип коюңуздар. Балабызды өмрү узун болсун, ыркысы палбан болсун, элге керектүү кыздардан, балдардан болсун. Ömrü uzun bolsun, ata-enesi ozurunu körsün, baktılуу kızlardan bolsun. Ömrü uzun, rızkısı palvan bolsun. Amin. Şu yerге kelgenler bardığınızda hoş gelipsizler. İmandar, Yelpiri'den kelgenler daha bardığınızda hoş gelipsizler. Оң жағымда Қанат балбан, сол жағымда Арслан балбан. Бай келсе 200 сом. Қанат, давай. Жақсы қалмадыңар ма? Давай. Мен оң жағымда Кәрім палбан, сол жағымда Жәмір палбан. Екеуінің байгесі 1000 сом. Мына бәрі өзгеше қызықты өсіріп атат. Күреш болып атат бұл жерде. Елдің маңайын көріп атасыздар. Аябайсан. Бұл жерде азыр Карим палуан менен Замир палуанмен күреш болып атат. Көріңіздер, қызық. Болды mu başka oyun? Жәмір палбан жеңді. Оң жағымда Абдығапар палбан Қайыңды айылынан келген. Сол жағымда Кен айылынан келген Атабек палбан. Байгелер 1000 сом. Ek kolunu yamot kör oldu da tamam arka. Hey. Jangal mutlaka boş. Oldu ya. 1 2 3. Атабек палбан жеңишке жетти. Казы эгеним биздин айылда ошол ар апта сайын ушундай жаштарды чогултуп кыштын күнүндө бекерчиликтен ушундай спорттук оюндарды өткөзүп турабыз. Күреш, аркан тартыш. Азыр аркан тартыш болуп атат дейм, Күрештен кийин. Азыр эми мына аркан тартышка күбө болуп атасыңар. Мына азыр эки команда өзүңөр көрүп күбө болосуңар. Ana, dayanıklar onda. Başladık mı? Başladık. Başladı. Arkan tartışta Жаңырық командасы жеңүүчү болуп табылды. Агайым, бул мектепте канча жыл эмгектендиңиз?
Men bu mektepte bir 40 yıldan aşık işlep pensiyaga çıkıp hazır dele şu pensiyaga çıkıp alıp dele işlep жүрөм. Bu yıl Kuday buyursa 52 yıl oldu. 52 жыл иштепсиз да, ушул мектепте. Оо, эмгегиңиз аябай зор экен. Кирип таанышалычан да. Агай, каналыңызда абдан жаккан экен. Кыргыз тилинен сабак берет экенсиз да? Ооба, кыргыз. Ата бул жакка отуруп маек куралы, агай? Мейли. 52 жыл мына ушул мектепте мугалим болуп иштедим деп калдыңыз. Ооба. 52 жылдын ичинде сиз эмне таптыңыз? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Ошол тууралуу айтпайсызбы? Ооба. Meyli жақсы болады. Endi albatta бұл көп жыл, бирок адамдын аракетине жараша болот экен. Биздин жерде өзүңүздөр айылды көрүп турасыздар. Райондун борборунан 100 чакырымдай алыстыкта турабыз. Ер эмгегин жер жебейт дегендей, иштеген адамдын эмгеги көмүскөдө калбайт экен да кызым. Bir 10 yıl завуч болдум, 25 yıl директор болуп иштедим. Ana ушул сиздер көрүп турган чоң корпусту 1986 жылы жер титирөөдөн урап калды эле. 76 күндүн ичинде элдик ашар менен бөтүрдүм. Ошондо мен директор болчумун 76 күндүн ичинде. Анан баалап райондук элге билим берүү бөлүмү көрсөтүп, мага Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин мыкты төш белгиси беришти. Агай, көп жыл ичинде көп уул кыздарды тарбияладыңыз, окуттуңуз. Эми ушул айылдан чыккан, сыймыктанган окуучуларыңыз тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Биздин ушул районго эле эмес, республикага таанылган областтын жерлеринде ар түрдүү ишкана мекемелерде иштеп жаткан жаштарды тарбиялап чыгардык. Мисалы, мен эң сыймыктанган мен ушу бүтүрүүчүлөрүм ичинен техник илимдерин доктору Галбаев Жалалдин Токтобаев деген жигитибиз бар. Ошондой эле математика илимдеринин кандидаты Аркабаев Нуркасым деген Кылычбекович деген бул да жигитибиз бар. Анан Исраев Жусупбек Арыпович деген бар. Эми санай берсем аябай көп. Өзүмдүн балам деле, башкалар деле бүтүн ушул областтык деңгээлдеги ишканада иштеп жүрүшөт. Мен булар менен сыймыктарым көп, Кудай жакшы. Саитбуркан Сайкалов агабыз жарым кылымдан бери эң кызыгы бир эле мектепте эмгектенген. Бүгүнкү күндө дагы жашы 78ге да жетсе дагы мына жаш улан кыздарга сабак берип, кыргыз тили жана адабияты сабагынан өзүнүн сабагынын билимин берип, жаштарга акыл насаатын айтып, мектептеги эң сыйлуу, кадыр барктуу мугалимдердин бири болуп жүрөт. Агай, сизге рахмат. Мына ушундай кызыктуу каарман менен теле көрүүчүлөрүбүздү жалпы элдер менен тааныштырдык. Сизге да рахмат, өмүрүңүз узун болсун, эмгегиңиз ар дайым бааланып жүрө берсин. Сиңерге келип калам. Рахмат. Анда биз салыга карай сапарыбызды уланталы, Рахмат. Казбек биздин шайыр апалар. О, мына эжелер. Кандайсыздар апалар? Жакшысыздарбы? Амансыздарбы? Козголбой отура бериңиздер. Тынчсыздарбы? Мындай отуруп алайын. О, апалар чогулуп отуруп алып, ырдап бийлеп деген, шамда отурат экенсиздер да. Oyun külkü şapka baskanı, küçültürmüş senin açkanı. Ömrüne örnek verişi ay, örgün eller Kırgızistan'ı. Ay Kırgızistan'ı, oy Kırgızistan'ı.
Көрктөнө бер Кыргызстаны. Чындан өнүм жетпей экен мен. Кээде эжелер ушундай болуп турат. Сонун айткансыздар. Жараштырбы? Менин оюмча жарашты көрүнөт. Мына ушул өзгөчө улуттук кийимдер Зарипа, Кундуз жана Махабат эжекелерибиздин колунан жаралган. Элеттин жоопкерчиликтүү ишин мойнуна алып, эжекелерибиз 5 жылдан бери улус чеберчилик менен алектенишет. Өзүңүздөр көргөндөй эле курак курап, сайма сайып, кыздардын себин даярдап, элге сонун пайдасын тийгизип келишет. Туурабы эжекелер? Туура. Эжелер менен кызуу маек уруп олтурганда казыбек чалып шаштырып калды. Айылдын өзгөчө уникалдуу болгон жылуу суу деген жерине чогуу баралы деген сунушуна жок дей албадым. Айылыңыздар аябай суук экен, а? Аябай суук экен. Мына жаман. Селишим. Сайып алдым. Айылдан 12 чакырым алыста жайгашкан жылуу сууга бийик тоону аралап, катаал жолдор менен басып өтүп, кыскасы бир аз кыйынчылык менен жетип алдык. Ооба, чарчаганды айтпай эле коеюн, айрыкча Перизаттын коркконучу. Казбек, Перизат, силерге айткан суу мына ушул суу болот. Касиеттүү жер. Бул жер караң экен да? Жарык жандырышыбыз керек экен, а? Аз го суу. Бактагы бул жылуу суунун дарылык касиети кандай эми? Бул жылуу суу бул биринчиден тери ооруларга дары. Анан сууга өткөндөргө, кытышка ашказан ичинде жара чыккандарга да дары болот. Аллергия ооруларга дары. Муну илгертен ата бабаларыбыз баягындай жара чыккандарга колдонуп келген экен да. Мурда бул жер эч эме бойло жөн ачык эле дарыянын жайында эле көлчөктөр өтүшүп, ошо сууга өткөн, жара чыккандарга доктор жок болгон да, алыс болгон бизден. Ошондо доктор ошо дарылык касиетти колдонуп келген да, доктурсуз эле тери оорулар айрыкча ошонун айлап жүргөн. Анан эми бул канчанчы кылымдарга таандык? Кайсы локтарда экен? Бул кайсы кылымдарга таандык экенин биздин чоң аталарыбыз дагы илгертен ушул жерде мага Жопаяда жашап келген дагы ушул жерге келип лечение кылып дарыланып жүргөн илгертен. Мун илгери качан чыкканын эч ким билбейт. Анан муну кийин эме дарылык касиетин билген экен, анан адамдар келип оңдоп берди. Анан жокоту үйлөр салып, жака сууга чыгарып, эл билип. Ал эми азыр буга биз колубузду жууп, же бетибизди жууп ичсек болобу? Болот. Ушул жерден эле. Болот. Же атайын буну идишке алып сырттан жууп ичиш керекпи? Жок, бул жерде кандай кылышат бул жерге? адамдар биринчи келип ушул жерден сууду алып, биринчи ичишаттар. Ичип анан сууга түшүп жуунат, суунун ичинде болгону 10 мүнөт турат. 10 мүнөттөн ашык турса баш айланат аркандарданчы. Анан 10 мүнөт турат, анан бетте самындан жуунбайт. Жөн кирип сууну сиңдирип, анан ашынып кийин алат. Ошондо да кылышат. Жок, бул суу токтобойт. Бул кышында кичине азаят, жазында да улайт. Бул дарыянын деңгээли менен жүрөт. Дарыя пасагында кичине азайып пасаят. Дарыя көйгөндө көйөт. Кандай? Канча градус? Температура 41,8 температурасы. Градус менен өлчөп, минусдаровка эме тартабыз. Анда ичип көрөлү. Перизат мен түшүп көрбөймүнбү? Кандай дейсиң, а? Кандай? Мына пиалада ичип окшойт. Ошол бир чайкап. Охо, бул аябай жылуу экен, Перизат. Тишким келип атат.
İçesin biraz da. Да, şu içine. Жіті дағы башқачаға бақыт әке. Бұл жіт қайдан? Не үшін бұндай башқача жіті бар? Судың сасауында ошол эмелер бар да. Нелер бар? Мунун сасауда 32 химиялык элемент бар. Көп ооруларга да. Кальций бар мында, көбүнчө кальций. Жіті дамы дағы башқача екен, анан жылуу екен. Шындығында қасиеті өзгөчө екен. Эми бул сууну бир ичкенде эле айыгып кетишеби же атайын курс лечения алып ичиш керекпи? Муну энди эме лечение кыламыз бир 10 күн исте дагы жакшы болот. Анан 5-6 күн, 3 күн, 4 күн туруп кетишет да келгендер. Ошо 3 күн, 4 күндө уже айлыгып кететтер. Эсебчи. Ошончо бир күндө дагы эле кытышкактар айлыгып кетип калат. Жакшы экен. Бул чындыгында өзгөчө экен. Бул нерсени жайылтууга аракет кылдыңыздарбы? Мисалы аймактарда эле жайылган болушу мүмкүн да, жалпы эле Кыргызстанга, чет өлкөгө жайылтып, дартына шыпа издегендерге атайын сунуштадыңыздарбы? Мындай аракеттер. Отургуз эле телевидение келип тартып кеткен, ошондон чыгып атат, энди мындай полный Кыргызстан боюнча жайылайлы. Чакан чыгармачыл топ менен биргеликте дарылык касиети бар булактан суу ичип, чындыгында курамында көптөгөн химиялык элементтер бар экенине ынандык. Мындай касиеттүү булактын даңкы Кыргызстанга эле эмес, дүйнөгө таанылса деген жакшы бир ой тилек пайда болду. Ошону менен катар элинин кең пейилдиги, меймандостугу, жеринин өзгөчөлүгү, байыркы тарыхый жерлерге бай экендиги бизди абдан таң калдырды, кубандырды. Кичинекей айыл болгону менен элинин пейили кенен экен. Анан дагы өзгөчө коз тарыхый жайларга бай кызыктуу Баткен жергесинде болдук. Менин айылым көрсөтүүсү мына ушундай кызыктуу программаны сиздерге чалдырып берди. Ооба, биз Дара айыл аймагынын Кан айылында болдук. Ушул айылдан кийинки айылга мындай сонун белек айгүл гүлүнүн элеси түшүрүлгөн. Баткендин символикалык өзгөчө чанда кездешүүчү айгүл гүлүн мына ушундай белекте кайсыл айыл эң биринчилерден болуп алгысы келсе, бизге биринчилерден болуп экран алдына жазылган номерлерге байланышыңыздар. Өзүңүздүн айылыңыз тууралуу кызыктуу маалыматтарды, өзгөчөлүктөрдү, таланттууларды, өнөрлүүлөрдү сөзсүз бизге WhatsApp номери аркылуу же болбосо байланыш номери аркылуу байланышыңыздар. Ооба, бул сиздерге белек болуп калат. Ал эми биз болсо коштошуп калабыз. Аман болуңуздар. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт, айылдын өнүгүшү үчүн дайыма баарыбыз салымыбызды кошолу. Амандыкта көрүшкөнчө. Чанда кездешчү айгүл күнү менен тааныма. Бул суунун өзгөчө бир жыты бар экен. Жыты ушул жерге чейин жытталат. Барып көрөбүз азыр. Бийликти көрсөтүүбүз болушканча соцсалаттар болду бейлер. Келип, жылуу сууга келип, дарыланып кетсеңдерге биз тирешпиз.